Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme fakihna fid din. İbn Kayyim rahimahullah'ın Dart jana Dawa degan kitabinde şu bölükke kelgenbiz. Felenarci ila ma kunna fihi min zikri dawa'i da allazi in istamarra afsada dunya l'abd ve ahirata. Mına uşul fasılga, uşul bölükke girerde avtoru eskerip, biz kayradan adamdağı dart jana darısı degenge kaytıp kelebeybiz deydi. Sebebi бұл оору адамдын дүйнөсүн дагы кыйратат, акыретин дагы курутат дейт. Чынында эле ар бир адам билиш керек. Чынында бул күнөөлөр, тоң моюндук кылуу, Аллах Тааламга буйругун аткарбоо, тыйгандан тыйылбоо бул зыян бериши, адам өзүнө өзү апат алып келиши, бала алып келиши, зыян алып келиши бул шек күмөнсүз так боло турган нерсе. Зыяны келбей койбойт. Мунун зыянын сүрөттөгөндө кадимки жүрөккө ушундай зыяны бар, кадимки денеге уунун зыяны болгондой. Адам уу ичкенде колу буту кыймылдабай кулайт го. Муну ошондой эле зыяны бар чындыгында. Болгону мунун зыянын даражалары, этаптары, мартабалары бар. Ар кимге күнөөсүнүн деңгээлинде зыянын тартып аткан болот. Эми карап көргүлөчү, ушул дүйнөдө болсун, мейли акыретте болсун, ушул күнөөдөн ашкан, ушул күнөөнүн себебинен башка бир зыян барбы? Ушул күнөөнүн себебинен башка бир адамга жамандык барбы? Жок да дейт. Баленин бардыгы ушудан келип атпайбы дейт. Андай болсо, биздин атабыз Адам алейхиссалам, энебиз обойнен бейиштен чыгышына эмне себеп болду? Жыргап жашынакай эле бактылуулукта, кубанычта, сүйүнүчтө жүрбөдү беле? Мына ошондой түбөлүктүү жерден, бактылуулук жерден кайгыга, сыноого, балеге дуушар болуп, ар кандай оору сыркоого ылайык болгон жерге ташталышына эмне себеп болду? Бир буйрук, бир тыюган о дарактан тийбегиле деген деп эскерет. Эми бул бөлүмдө Ибн Кайым рахималлах кайсыл жака бурулуп атат? Жогоруда Аллах Тааламдын ырайымына таянып алдангандар, Аллах Тааламдын кечиримин деп шылтоо кылып өзүн өзү алдагандар. Анан жүрөгүм таза, жакшылык деп коюп, күнөө адамга зыян бербейт дегендерге баарына жооп берди да, жооп берип эскерип, анан ошондой эле улуу адамдарды эскерди. Сахабаларды эскерди. Алар ушундай жакшылыкта жүрсө дагы, пайгамбар алейхиссалату вассалам көйлүк берсе дагы, Аллах Таалам дагы көйлүк берсе болду. Алардан ыраазы экендигин, ошого карабастан келечегине, акыретине корккондугун, Аллахтын каарынан корккондугун баарын эскерип келип, анан бүгүн ушул күнөөгө түшкөн адамдардын күнүнүн акыбети кандай болду? Тарыхта кандай болду? Куранда ушулардын акыбети кандай болду? Эмне үчүн Куранда ушул канча деген пайгамбарлардын коомдорун эскерди? Жер менен жексен болгону, топон суу менен сууга Алланын балеси түшүп өлгөндөрү сууга чүңкүп, асмандан от жаагандыгы, канча деген кырсык балелер болду. Эмне ошолор жаман болгондугунанбы? Же Аллах алар жактырбагандыгынанбы? Ошонун бардыгы балени барып күнөө кылуудан, жана тоң моюндук кылуудан, пайгамбарларды келгенге баш ийбегендигинен, Аллах Тааламдын буйругун аткарбай, тыйгандан тыйылбагандыгынан келип чыкты. Ал Куранда ал окуяларды жөн эскерип койгон жок. Окуп тааныш үчүн эмес, ошодон насаат, үлгү алыш үчүн, ибарат алыш үчүн, сабак алыш үчүн. Айтат, чыныгы акылдуу адам өзгөлөрдөн сабак алган адам. Чыныгы бактысыз адам андан башкалар сабак алган адам. Мына ушинтип ушундай азапка түшүптүр. Кой ушунун жолуна түшпөйүн деп адамдар. Ошол бактысыз адам дейт. Бактылуу адам дайыма сабак алат. Бир түшкөн чуңкурга экинчи түшпөйт. Мына ошол тарыхтарды жөн эле бир эрмектеш үчүн, сүйлөш үчүн, чер жазыш үчүн, сөз кылыш үчүн, кепке тартыш үчүн сүйлөнгөн жок. Бардыгы бизге сабак, үлгү, насаат, осуят. Ушулардын жолун кайталабагыла. Силердин 50-60 жылыңар эмне болуп калып? 1000 жыл деген жашаган адамдар болуп, өмүрлөрүнө суктанып, күчтөрүнө суктанган нечен деген коомдор өткөн. Үмүттөрү узун болуп мына кыйрап жок болду го. Кайра эле ушуну кайра кайталай бересиңерби? Мына күнөөнүн акыбетин көрдүңөр го деген белгилерди эскерет. Шейх Солих Фаудан хафизахулла бул бөлүккө түшүндүрмө берип айтат, чындыгында күнөөлөр зыян берет. Анын зыяны эки түрлүү. Биринчиси жүрөккөлөргө берген зыян. Бул эң коркунучтуу. Эмнеге? Себеби жүрөккө берген зыяны, анын таасири ушундай адамга экижүздүүлүккө, анан жүрөктүн катып мерес болушуна, жана кайдыгерге түшүшүнө, жана ошондой эле акыры барып капыр болуп кетишине себеп. Ошон үчүн күнөө бул эмне деген? Капырчылыктын очогу деген. Капырчылыкка алып бара турган уясы деген. Акыры барып жүрөк мерес болгондон кийин, кайдыгер болгондон кийин, катуу болгондон кийин, эки жүздүү болгондон кийин эмне калды өзү?
капырчылык эле калды, болду. Не керек мындан? Эң акыркысы капырчылык. Ошон үчүн адам кайра тоба кылгыла, истигфар кылгыла, Аллахка кайткыла. Күнөө кылып алсаң да кайра ошону менен күрөш. Тоба кылып, истигфар кылып деген ошол. Ошон үчүн бул эң оору, эң чоң дарт ушул. Жүрөккө берген терс таасири. Жүрөк өлгөндөн кийин болду, жашоо өлдү. Бул дүйнөдө адамдын бир колу иштебейби, буту иштебейби, бир көзү көрбөй калабы, жашоо улана берет. Анын жүрөгүндө ыйманы болсо жашай берет жакшылыкта. Бирок жүрөк өлө турган болсо бүт дене өлөт. Жүрөк өлө турган болсо бүт жашоосу өлөт. Көзү да көрбөйт ал адамдын. Кулагы да укпайт. Тили дагы катып калат. Жүрөгү да мерес болуп калат. Денеси ибадатка ылайыксыз болуп калат. Рүкү кыла албайт. Сажда Куранды укса, Кудай сактасын, кыжалат болот. Жүдөйт, чүнчүйт. Жүрөктү ошон үчүн сактоого катуу чакырыктар, катуу эскертүүлөр келген. Ал эми экинчи зыяны бул адамдын денелерине, адамдын жашоосуна, мал мүлкүнө зыян берет. Жер бетинде кандай жанандай акчалардын, кээ бир адамдардын азайышы, берекелеринин жоголушу, жаан жанандай суу нерселердин азайышы, кургактык капташы, ар жерлерде ачарчылыктардын болушу, жандыктардын өлүшү, жер бетиндеги апаттардын баардыгы бул адамдардын Аллахка болгон күнөө менен согушкандыгынан, күнөөлөргө малынгандыгынан. Ушунун баардыгы некен адамдын жашоосуна, денесине, мал мүлкүнө зыян берет. Буга кайсы далил? Далил буга чейинки өткөн замандардагы адамдардын акыбалы Куранда Алла Таала түрлүү түркүн сүрөттөп баяндап берген. Ошонун баардыгы күнөөлөрдүн айынан малдарын жок кылган, өздөрүн жок кылган, жер менен жексен кылган, тукумуна чейин куруп салган. Ошолор аман калбай, сен аман калам деп ойлойсуңбу деп эскер көзүңдү ач деп атат да. Аллах Таала айтат Куранда, Рум сүрөсү 41-аят. Жер бетинде сууда да болсун, кургак жерде болсун, бузукулуктар ачык чыга баштады. Ушунун баардыгы каяктан келди? Адамдардын колунан. Анан Аллах Таала аларга ушу азаптын даамын сезсин деп азапты жөнөтөт дейт. Кылган амалдарынын акыбетин көрсүн деп. Ошо кылган амалдарынын күнөө экенин, ката экенин сезиш үчүн, ошол күнөөлөрдөн кайтыш үчүн Аллах Таала азаптарды жибере берет дейт. Дагы бир аятта, Шура сүрөсү 30-аят. Ома асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум. Силерге кандай кырсык келбесин, балей келбесин, мусиба келбесин, ушунун баардыгы өз колуңардан жасагандын кесепетинен дейт. Бирок Аллах Таалам көбүн кечирип атат. Дагы бир аятта, Ниса сүрөсү 79-аят. Ма асабака мин хасанатин фаминаллах. Сенин башыңа келген жакшылыктар бул Аллахтан. Ва ма асабака мин сайатин. Сенин башыңа сага келген жамандыктар фамин нафсик, өзүңдөн дейт. Өзүңдүн колуңан тапканың. Себеби жогоруда эмне дедик? Экинчи зыяны адамдын жашоосуна, денесине, мал мүлкүнө, үй бүлөсүнө зыяны бар. Берекенин аздыгы, көп жоготуулар, убакыты, ден соолугу өмүрүнөн пайдалана албай калат. Колдоно албай калат. Күнөөнүн себебинен. Мына ушул нерселерден сабак алгыла деди. Андан ары эң биринчи адамдын жаралган Адам алейхисалам менен обенен карагыла. Бир күнөө түшүргөн. Эми сен жаңы жаралыпсың, жаңы бейиште жүрөсүңөр, силердин адамзатынын абалкысыңар, көз жумдум деген жок да. Могу даракты жебегиле деген тыйып берген. Болду, жеп алыштыбы? Шайтан аларды азгырды экөөн. Не кылды? Жоголла деди. Бейиштен түшкүлө деди. Качан өзүңөр тоба кылып, истигфар кылып Аллахка кайтасыңар, ошактан сыноолор болот. Кимгер хидаят эришсеңер бейиш киресиңер, кимгер тоң моюндук кылып шайтанды эришсеңер тозокко киресиңер деди. Болду мыйзам. Бир күнөө чыгарды. Мына ошон үчүн күнөөгө жеңил карай бергиле, эч нерсе болбойт. Аллахтын ырайымы, кечирими кең деп коюп, бирок азабы катуу дегендерди унуткандарга эскертүү ушул нерселер. Андан ары Иблистен сабак ал. Эмне сабак алабыз? Үлгү. Иблис ким эле бул? Бул асманда жашаган ардактуу, урматтуу өздөр периштелердин арасында Аллахка сыйынган макулук эле башында. Эч кандай бул не бир буйрукту аткарбай койду. Адамга баш ийип кой, жүгүнүп кой, сажда кылып кой десе, мен оттон жаралган бул топурактан, мен будан өйдө турам. Бул жаңы эле жаралды, мен деген канча жылдан бери ибадаттамын. Бактылуу жашап турган жеринен бактысызга айланды. Периштелердин арасында турган жеринен жин шайтандардын арасына кирди. Бийикте ардактуу болуп турган жерден кордукка кирди.
Асманда турган жеринен жерге кирди. Бейишке бара турган жеринен тозокко барды. Жакшылыкта өрнөк болуп, жакшы адамдардын, жакшы махлукаттардын арасында жүргөн адам эмне жин шайтандардын, адамдарды капырчылыкка жол башчы болуп калды. Алла Таалам лаанаттады, каргыштады, асмандан кууду, түбөлүк тозокко барасың деп. Сен бул дүйнөдө кыяматка чейин кордукта, шордукта жүрөсүң dedi. Бир тыюуну аткарбаган, бир буйрукту аткарбаганда. Адам алейхисалам бир тыюуна тыйылбагандыгына. Ой, олутту каракала бул нерсеге деген белги бизге. Мына ошондой артына кандай нерселер кептелди иблис. Шундук сыпаттар менен сыпатталды. Ал эми периштелер Аллах Тааламдын бул буйругуна баш ийди, баары сажда кылса адам маселе бүттү болду. Ал эми иблис эмне текеберленди, тоң моюнду кылды, талашты, тартышты, мындай дейт, тигиндей деди. Мына ошентип ушундай азапка түштү. Андан кийин бул Нух пайгамбардын коомуна айтып атат. 1000 жылга жакын жашады. Нух пайгамбар 1000 жылга жакын жашап, ошол эскертишти. Эскерилбеди. Эмне болду? Тек каналардан бузукулар төрөлүп атты. Мушрик баласын мушрик кылат. Бузуку баласын бузуку кылат. Булардан тек кана бузукулар төрөлөт экен. Жер бетинен жексен кылууну суранды. Мындай топон суу менен агызып, биротоло жаңы кайрадан коом келишин. Бул дагы сабак бизге. Ушул Нух пайгамбардан дагы бир сабак үлгү бизге. 900 000 жыл жашашады. Бирок 1000 жылы жана бир асарларда келгенде бир үйдүн эшигинен кирип, экинчи үйдүн эшигинен чыгып кеттим деп эле сүйлөшөт экен булар. Бизге окшоп 60-70 жыл жашаган үммөттүн өмүрү эмне болот анда? Кантип адам коркпой, узун үмүт калданып, кыска жашаган Нух пайгамбардын өмүрүндөгү адамдардын жашоосундагы 1/10 гана жашабайт. 60 мен 70 болот мен үммөтүм деген. Андан өткөндөр сейрек болот. 100дөн бири, балки 1000ден бири. Анан ушундай кыска өмүрдө жашаган үммөт күнөөгө малынып тободон алыс жүрсө кандай болот абал? Булар өмүрлөрүнө да алданган, узак үмүт менен так ушуларда болгон. 1000 жыл деген эмне деген ошондо? Азыр бизде 1000 жыл жашай турган адамдар болсо, мындай элестеткиле 405 деп али жашпын деп жүрмөк. Андан ары омаллади саллатар рихл аким ала кууми ат. Ат коомуна кандай күчтүү эле, денелери чоң болгон дейт, тоолор күчтүү болгон. Ушундай мүмкүнчүлүктөр берилген. Керек болсо алар бизди эч ким курута албайт деген. Жер бетинде алар ушунчалык текеберленди. Бизден дагы күчтүү зат барбы өзү дегенге чейин барган. Тоң моюнду кылып, капырлык кылып жүз бурду. Аларга катуу шамал келип, үйлөрү талкаланды. Ушундай шамал катуу келген, моюндары үзүлүп кеткен туугандар. Баштары, денесинен үзүлүп кеткен. Будай арпаны көрдүңүздөр беле? Таласта төө бурчак деп коет. Катуу мөңгө келип, дейт. Өсүмдүктөрдүн баштарын жүлүп кетти дегендей. Мына ошондой тоң моюндуу булар. Ушундай шамал катуу болуп буларга моюндары жүлүнүп кетти. Денелери ажырап кеткен, тытылып, чачырап кеткен, Кудай сактасын. Ошондой деңгээлде. Яны өсүмдүктөрдү сүрөттөргөн да талкаланып кеткен. Мындай айтканда ажырап, бычырканы чыгып кеткен деген сөз да. Биз күчтүүбүз деген. Тоолор тешип эле кеткен адамдар болгон булар. Ушундай күч кудуреттеги адамдар болгон. Мына өздөрүнүн күчүнө таянып, абалдарына таянып ушундай текеберчиликке чейин жетишкен. Самуттун элин карагыла. Булар дагы кутурушкан, баш ийген эмес, күнөөгө малынышкан. Жебрейил периште келип, Алланын буйругу менен бир эле кыйкырык кылган аларга. Биз аларга жөнөттүк, бир кыйкырык бердик дейт. Бир эле кыйкырык, көп кыйкырык эмес, бир кыйкырык бергенде ошол үнүнө чыдалбастан жүрөктөрү жарылып, денеси башы жарылып кеткен. Алар Аллахтын буйругун аткарбаганда эң катуу азап менен бул дүйнөдө берген. Мына ошентип талкаланып, кулактарын, тарсылдактары жарылып, жүрөктөрү жарылып өлүп калышкан. Андан ары Лут коому, жердеги адамдар эмне болду? Эркектер менен эркектер жыныстык катнашка барып, ошондой бузукулук, азыркы сөз менен айтканда гейликтер күчөгөн. Керек болсо иттер уулуп, ошондой айвандар жиркенип калганда, ошондой абалга жеткен. Мына ушул бузукуу жиркеничтүү күнөөсүнө жашап жаткан үйлөрүндө асманга көтөрүлүп туруп, кайра жерге чабылган. Жерге чабылганда да мындай өзү менен тышталып калган эмес, көмкөрөзүнө тыштап салган. Анан көмкөрөзүнө эле тыштап калбастан үстүнө бир учкучтар келип, чымчыктар, таштар менен тыштап салган. Жер менен жексен кылды деген ушул. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө да бар бул нерселер. Эркек менен эркек, аял менен аял ушундай бузук иштерди жасоонун артында. Бул эң чоң бале. Бүгүнкү күндө жанагындай иммунитет көтөрө албай турган, дарысы табылбай атат дегендей, спид болобу, кандай да оорунун түрлөрү бар. Ушулар дагы мына ушул зынанын аянан, жанагы жиркеничтүү
бузук амалдын артынан келип чыккан оорулар. Ушундай оорулар табылат, Кудай сактасын. Аны менен күрөшүп токтото албай тургандай. Жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда жалкоолук кылбашыбыз керек. Бир адамды болсо дагы эскертиш керек. Жана ошондой эле Шуайб пайгамбар келгенде коому да тоң моюндук кылды, баш ийбеди. Аларга кандай азап түштү? Аларга асмандан булуттай болуп келди, жамгырдай болуп. Анан булар ойлошту, жамгыр жайт экен деп сыртка чыгышты да адамдардын баары. Көрсө ал булут болбой эле эмне экен? От болуп келген да. От болуп келип, ошондой азапка түшкөн. Ошондой катуу борон, шамал, от менен келип, баардыгын талкалап, эч нерсеси көрүнбөй калган. Жашаган жерлеринде издери эле калган. Жана ошондой эле биз ушундай бузукларды дагы жазалай беребиз деген. Аккаф сүрөсү 24-25 аят. Факаззабуху фаахазахум азабу яумил зулла. Алар пайгамбарды жалганга чыгарды эле, аларга ошо асмандан келген булуттай болуп келген азап түштү дейт. Иннаху кана азаба яумин азим. Ал улуу азап күн болду аларга. Мына ушул окуялардын баары Куранда келген. Күндө мусулман адам, окуган адамдар жолуктурат. Эмнеге келди бул нерсе? Мусулман адам ойлоnuш керек. Эмнеге булар ушундай кылып талкаланды? Ушундай болуп жок болду. Ушундай кылып бали кыйрыска учурады. Ушулар аман калбаган, биз аман калабызбы? Мен кантип анан Аллах Тааланын ырайымына, кечиримине таянып жүрөгүм таза деп буйрукту аткарбай, тыйгандан тыйылбай жашай берем деп. Кимсиң сен? Өзгөчөсүңбү? Баарыбыз Кудайдын кулубуз деп адам өзү жемелеш керек. Өзүн өзү иреттеп, тартиптеп колго алыш керек. Алданып жүрө бербеш керек. Ошондой эле Фираунду жана Фираундун коомун деңизге чөктүрдү. Эмнеге чөктүрдү? Аллах Таалам ырайым кылып, мейрим кылып, жакшылык кылып, белек кылып жөнөткөн Муса пайгамбарга каршы чыгышты, баш ийбейбиз деди, тияк бияк деди. Анан Аллах Таалам мына баш ийбесеңер, душмандык кылсаңар деп деңиз менен чөктүрүп өлтүрүштү баарын. Жыргадыбы? Мына ушуну канчалык Аллах Таалам Куранда баяндап берген. Артынан кууп барып токтоп калбастан, субханалла, ажалын жазылган жерге кууп барып, ушерде жазылган экен мына. Аскери менен, бузук кулугу менен Фираун кошулуп баары бирге эмне? Деңизге чөгүп, кайра деңиз жабылып калган ошо. Муса өзүнүн коому менен амандыкта калды. Эмне деген? Мен силердин Роббиңермин деген Фираун, билесиздер, э? Фахадаллаху накалал ахирати вал ула. Анан ушундай чоң бале менен Аллах Таалам аларды азаптады. Куранда келген болду. Корунду эмне болду? Үйү да талкаланды, малы да талкаланды, үй бүлөсү да талкаланды, акча мүлкү өзүнө чейин жери менен жексен болуп кеткен. Эмнеге Корун ушундай бай болгон? Аллах Таалам ушундай чырайлуулукту, мүмкүнчүлүктү, күчтү берген. Ушундайлык кенди берген, байлыктарды берген. Коомдагы жакшы адамдар ага насыйха кылган, эскерткен, "Эй, теке берленбе, көзүңдү ач. Көзүң май басып калды. Бул берилген жакшылыктар баары Кудайдыкы. Эмне анча дердеңдейсиң?" деп Аллахтын акысын эскерткен. Бирок ал эмне деп жооп берген? Бул жырагандар. Силер сүйлөп атасыңар. Мунун баардыгы бул мен өзүм эмгегим. Өзүмдүн мен ушундай кыйын адаммын. Тажрыйба, мээнет, биз эмне деп коет? Маңдай терим менен таптым деп. Мен өзүмдүн илим менен, тажрыйбам менен келди. Өзүмдүн эмгегим менен келди. Каяктагы Аллахты айтпагылачы. Кудайдан жөө ачкан безделиктин баары ошо Кудайга таянасыңар деген сөздөрдү сүйлөгөн. Не деген? Иннама утиту аля илмин инди деген. Касас сүрөсү 78 аятта. Мындай айтканда өз кудуретим менен, өз эмгегим менен, өз тажрыйбам менен, өз кыраакылыгым менен, өз көрөгөчтүгүм менен, мен ушинтип, анан бул менен сөз менен эмне айтып атат? Аллахтын бергенин четке кагып атат. Аллах сактасын. Өз тажрыйбам менен. Фалами янсабуху иля роббихи ва якул хада мин фадлилла. Аллахтын жардамы менен Аллах Таала мага ушуну берип коюптур. Бирөөдөн алып койгондой мага берип койду. Бирөөнү сабыр кылабы деп сынагандай, мени шүгүр кылабы деп сынайбы деген ол сөз оозунан чыккан эмес. Аллах Таалам жазалады муну. Эми кантип жазалады? Фахасафна бихи ва бидарихи лард. Фама кана лаху мин фиатин янсуруна. Биз ушундай кылып жерге матырып, жерге киргиздик. Үйү менен кошо. Ага эч бир коом, эч ким жардам бере алган жок. Карап турушту да. Таң калыштуусу ошол коомдо да бузук адамдар эмне деген аттиңай жашоо деген карагылачы. Жашоо десең ушу Карунун жашоосу нагыз жашоо да. Биздики эмне ит жашоо дегенде айрым сойлих адамдар бул сөздү укканда оозуңду жап деген. Оозуңду жап, не деген сөздү сүйлөп атасың?
Аллахтын сообу акырет деген түбөлүк эмеспи? Көзүңөр ушул убактылуу Кудайга тоң моюндук кылган адамга көзүңөрдүн ошо байлыгына көзүңөр түшүп калдыбы деген. Ушунду эскертишкен да. Бүгүнкү күндө да ошондой алышты көрө албаган, жүрөктөрү ооруган адамдар бузук иш кылып атса дагы ошонун байлыгына суктангандар бар. Кудай сактасын. Ушундай болгонумда мен да ушинтип күнөөлөрдү кылмакмын дегендер бар. Балким кээ бир адамдар, Аллах сактасын, андай күнөөнү акчаны таппай деле ушундай күнөөнү кылды деген күнөөнү моюндарына өздөрү жазып алган болот. Ошону самап эңсегендигинен, бузукулукту эңсегендигинен. Анан эмне болду? Жанагы карын Аллахтын каргышына калып, жерге матырылып, өлүп, үй бүлөсү бүттүгү талкаланып жок болгондо анан баягы кишилер аалымдарга барып айтышканда, туура айтыпсыңар депчи, карачы эмне болду бул деп. Ошондой карапайым адамдар, илимден алыс адамдар балеге кеткенден кийин билет да. Аалымдар бул пайгамбарлардын мурасколору да балени алдын ала билет. Ай, мону кылбагыла, монун артынан мондайга кептелесиңер, мондайга дуушар болосуңар. Бул арам, бул туура эмес десе, кулак салбайт да кээ. Анан качан балеге келип баштарына түшүп кыйналганда анан туура экен дейт кээ. Эми түшүндүк дейт. Кечти. Жаны кекиртек келип калганда түшүнгөндөр бар. Мындайча айтканда, бул кээ бирлери гана эскерилди. Эмне бир деген кылымдар өткөн. Ошо кылымдарда бизге эскерилгени бар, эскерилбегендер. Ошо Нух пайгамбардан кийин топон суу болду, кайрадан жер бетинде адамдар пайда болду, жаңы коомдор. Бирок ошондо деле кайра башталды да. Анан ушундай эле нечен деген коомдорду биз жок кылдык. Аларды силерге эскербедик. Эмнеге ошонун баары себеп болду? Күнөөлөрү себеп. Вакафа бироббика бидуну би ибади хабирон басира. Исра сүрөсү 18. Роббиңе жетишелик. Өзүнүн кулдарын Алла Таалам көрүүчү, кабардар, билүүчү. Эмнесин билүүчү? Күнөөлөрүн билүүчү. Бар. Ошо күнөөлөрү себептен Алла Таалам өзү гана жетиштүү болуп, кыйрат жок кылып аларды түрлүү түркүн балелерди баштарына жиберген. Мына ушул нерседен акыркы үммөт биз Мухаммад алейхиссалату вассаламдын мүмкүнчүлүгүбүз бар. Көрүп атабыз, угуп атабыз, окуп атабыз, билип атабыз. Өрнөк сабак болсун. Ошол бактылуулардан болуп калайлы. Ушундай болуптур, кой, ушул жолго түшпөйүнчү мен деп. Бактсыздардан болбойлу. Бизге да кийинки урпактарга бизден үлгү ала турган. Мындай, бирөө алкаш болуп өлүптүр, могу намаз жок өлүптүр. Могу болсо мындай тоо кылбай, ушу бузукулуктун арында зынан үстүндө өлүптүр. Монда урдап өлүптүр, мындай кылып өлүптүр деп биз башка бирөөгө айтылуучу, сабак кылынчу адам болуп калбаш керек. Жана ошондой эле дагы ушул коомдор Антакия, ушул азыркы Стамбул тарап, ошо деңизге жакын жерде айтат. Вадриб лахум масалан асхабал карияти из жаахум мурсалун. Аларга эскерткен ошондой бир айылда ээлери бар эле, аларга пайгамбарлар, элчилер келчү эле, эскертчү эле. Алар болсо тоң моюнду кылып, текебирлик кылып баш ийбечү эле. Ушул сөздөрдү айтчу эле дейт. Ясин деген сүрөнү окуп атпайсыздарбы? Ошол коомду айтат да, ошо Ясинде коомду. Алар айтчу эле, силер жөн эле адамсыңар. Биздиге окшош эле адамсыңар. Аллах Таалам силерди жөнөткөн жок. Силер жөн эле жалган айтып атасыңар. Балким силер ушинтип айтып, биздин үстүбүздө бир өзгөчөлөнгөңөр келип атат. Бизди керек болсо башкарып алгыңар келип атат деген сөздөрдү айтып, жанагы пайгамбарлар четке кагып, жалганга чыгарышкан өздөрүнүн түшүнүгүндө. Анан арасынан дагы бир жакшылыкка чакырган адам келип айтып атат. Важа мин аксал мадинати рожулу яса кола я кауми табиул мурсалин. Эй адамдар, умтулуп келип, чуркап келип айт дейт. Эй адамдар, силер могу пайгамбарларды ээрчигиле. Ээрчигиле. Булар силерден эч кандай акча сураган жок, байлык сураган жок, бийлик сураган жок. Булар Аллахка чакырылат. Ээрчигиле, бактылуу боламсыңар деп эскерткен. Эскерилбегенден мындай чыккан Аллах Таалам өз аскерлерин жөнөттү дагы кыйкырык үнү кылган, бөттүгү жер менен жексен болуп, кыйрап жок болгон. Ошону не бир сүрөлөрдө ушундай коомдорду эскерилип окуп турабыз. Дайым окуйбуз, Куранда аны. Ушунун баары бизге сабак болуш керек. Исраил эли, жөөттөр. Мына ушуларды дагы канча булар ошо белгилүү болгон. Аллах Тааламга баш ийбегендиги менен, пайгамбарларды көп өлтүргөндүгү менен, ушундай бузук иштерди жасагандыгы менен белгилүү болгон. Буларды кандай кылып Аллах Таалам түрлүү түркүн азаптар менен берген. Жер бетинде сандалтып, айландырып койгон 40 жыл бою. Канчалар кандай кырсыктарга түштү. Мына сабак ушул. Бул жөөттөр болгон Бани Исраилди кандай азаптар түшкөн буга чейинки коомдо. Керек болсо, Кудай сактасын,
ошол келген пайгамбарлардын урматтабай сыйлабагандыгынан не кылып койгон, буларды жана отко сыйынгандар бар го, отко сыйынгандарга кул кылып койгон буларды Алла Таала. Мына кээде адам шарапаттуу болбой, Аллахка сыйынбай, Аллахка кул болгусу келбеген адамды Алла Таалам кимдерге кул кылдырып коет? Шайтанга кул кылдырып, напсисине же өзүнө окшош бир кулга кул болуп калат. Жанагындай отко сыйынгандарга кул болуп калат. Күнгө же болбосо Кудайга ишенбеген адамдарга кул болуп калат. Мына бул неден сабак? Адам канчалык Аллахтан алыстаган сайын, күнөөнү көп кылган сайын, сенин үстүңө капырлар, башкалар келип үстөмдүк кыла берет деген сөз. Мына бүгүнкү күндө да мусулмандардын алыстыгы мына ушуда. Өзүбүз буйруктарды аткарбасак, тыйгандан тыйылбасак, бир кор болгон коомго айланабыз. Саның канча көктү көп болсо дагы, аз болсо да саз деп коебуз го биз. Сан эмес, сапат деп коебуз. Билебиз ушу сөздөрдү. Ошонун маани сөз баарыбыз мусулман деген ал. Эмес, ошол сапатың, амалың. Саның эмес, саз дегениң ошол качествоң. Буйрукту аткарганың, тыйгандан тыйылып, практика кылып жашагандыгың. Тилиңде эле эмес. Мына ушунун баардыгы бизге сабак болуш керек. Бул яһуттар белгилүү. Муса пайгамбар менен канча тоң моюндук кылды. Иса пайгамбар канча деген пайгамбарларды өлтүрүштү. Кандай деген азаптарга түштү. Аллах сактасын. Мына ушунун баардыгы бизге өрнөк сабак болуш керек. Ушулардын жолун кайрадан, ушул коомдордун кадамын баспаш керек. Жолуна түшпөш керек. Бизге өрнөк сабак болуш керек дегенди автор эскерди. Субханакаллахумма бихамди ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.